Өзүмдүн башында барыңыздарды жакында Белградта болуп өткөн күрөш боюнча дүйнөлүк кубогунда өзүңөрдү татыктуу көрсөтүп, байгелүү орундарга ээ болушуңуздар менен чын дилимден силерди куттуктайм. COVID-19 илдетине карабастан машыгып, бардык тоскоолдуктарды татыктуу жеңип, өзүңөрдү аталган мелдеште татыктуу көрсөтө алдыңыздар. Биз ар бир мелдешти карап, күйүп, силерди колдоп, коштоп, жалпы элибиз колдоп турду. Силердин жеңишиңер жалпы кыргыз элине дем кошту. Силер биздин сыймыгыбызсыңар, биз силер менен сыймыктанабыз. Дагы бир жолу куттуктайм сиздерди. Жалпы мелдештин жыйынтыгы боюнча 3 алтын, 5 коло медалга ээ болдук. Буну биз сыймыктануу менен айтабыз. Ошону менен бирге жалпы командалык зачетто 2-нчи орунга ээ болдук. Мен айтат элем, ушундай дем менен барып, Кудай буйруса, алдыдагы Жапониядагы Олимпиадада дагы ушундай силер өзүңөрдү татыктуу көрсөтүп, кыргыз мамлекетинин желегин бийик көтөрүп, биздин гимнибизди ошол Олимпиадада дагы жаңыртасыңар деген тилекти айтмакчымын. Дагы бир жолу жеңишиңер кут болсун. Мен ойлойм, бул чоң жеңиштин башаты болсун. Мындан кийин дагы желегибизди бийик көтөрүп, намысыбызды талашып, биздин сыймыгыбыз болуп, мамлекетибиздин даңкын далайга кетирип, коргоп жүрүшүңүздөрдү чын дилимден каалап кетем. Рахмат сиздерге да бир жолу. Эл аралык мелдештердеги жогорку натыйжалары үчүн төмөнкү спортчулар жана машыктыруучулар акчалай сыйлык менен сыйлансын. Тыныбекова Айсулуу Болотовна, кыз келиндер күрөш боюнча дүйнө чемпиону, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спорт чебери. Саламатсыздарбы, бүгүнкү жолугуунун катышуучулары. Менин спорттук карьерама көңүл буруп, чакырып, колдоп келгениңиздер үчүн ар дайым ар бир ийгилигимди мен менен биргеликте сүйүнүп, колдоп жатканыңыздар үчүн бардык мекендештерге жана ошондой эле көрөрмандарга терең ыраазычылык билдирем. Баса белгилеп кетким келет, ушул менин жеке машыктыруучумдун Нурбек Изабековдун эмгегин баса белгилеп кетким келет. Ар бир спортчуга жан дүйнөсү менен күйүп, ишенип, Кыргызстанды дүйнөгө таанытып, жана ошондой эле кыз келиндер арасындагы күрөштүн өнүгүүсүнө салымын кошуп келгениңиз үчүн таазим этем сизге, Нурбек агай. Чоң рахмат. Мен дагы келечекте буйруса ишенем, кыз келиндер арасында биздин кыргыз кыздарыбыз дүйнөгө тааныта турган жаңы кыргыз кыздары өсүп чыгаарына. Ал үчүн ар бир спортчу талыкпастан эмгектенип, патриот болуп, мекенин сүйүү зарыл. Буйруса алдыдагы Олимп оюндарында бардыгыбызга ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Жуманазарова Мерим Рахмадиловна, кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык деңгээлдеги спорт чебери. Медет кызы Айпери, кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык деңгээлдеги спорт чебери. Изабеков Нурбек Канатбекович, Кыргыз Республикасынын кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу.
Урматтуу Талант Турмаматович, урматтуу жыйындын катышуучулары, көмөк көргөзүп, куттуктоо иретинде ийгилик жараткан спортчуларыбызды жана машыктыруучуларыбызды жылуу кабыл алганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Мен 2010 жылдан бери Кыргыз Республикасынын кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу болуп эмгектенип келем. Эмгегибиздин жана убактыбыздын көбүн машыгуулардын үстүндө өткөрдүк. Спортчуларыбыз жараат алып, утулуу ызасын тарткан учурлар дагы башыбыздан өттү. Ошол кыйынчылыктарга моюн сунбай, талыкпас үзүлүү эмгектин аркасында жана туура иш алып баруунун негизинде бүгүнкү ийгиликтер жаралды десем болот. Ошол ийгиликтерди жаратууда Кыргыз өкмөтүнүн, анын ичинде спорт агенттигинин жана күрөш федерациясынын ар тараптуу салган салымы жана көмөгү зор. Сөзүмдүн аягында жалпы кыргызстандыктарды келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап, элибизге тынччылык, бакубат жашоо өнүгүүнү каалайм. Жана 2021 жылы боло турган Олимпиадада спортчуларыбызга көп жолдомо утуп, жогорку ийгиликтерди жаратуусун Кудайдан тилейм. Ал эми биз машыктыруучулар ошол спортчуларды даярдоодо баардык билимибизди жана эмгегибизди жумшайбыз. Сиздерге чоң рахмат. Шаршенбеков Жоломан Назарбекович, грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык даражадагы спорт чебери. Сулайманов Калы Султанович, грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык деңгээлдеги спорт чебери. Царев Руслан Алимжанович, грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык деңгээлдеги спорт чебери. Эркинбаев Азат Сталбекович, грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу. Орозбеков Исламбек Орозбекович, эркин күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын спорт чебери. Ушуров Фархат Алимжитович, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу. Махмудов Хаким Махмудович, грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу. Тазабеков Исламбек Темирбекович, эркин күрөш боюнча спорт чебери. Салаев Алтынбек Жунусалиевич, грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу. Жуманазаров Рахмандил Кадыркулович, кыргыз күрөшү боюнча спорт чебери.
Алишева Бактыгүл Назаровна, медициналық қызматкер. Еремин Константин Марьянович, медициналық қызматкер. Дай бир жолу урматтуу биздин сыймыктуу спортчуларыбыз, чын дилимден бардыңыздарды аталган жеңишиңиздер менен куттуктайм. Бул жеңиш Олимпиададагы жеңиштердин башаты болсун, чын дилимден тилейм. Эч нерсе өзүнөн өзү болбойт. Албетте бул чоң мээнет. Чоң мээнет менен ушул ийгиликтерге жетип атасыздар. Бирок бунун аркасында силерди ушул мелдешке даярдап өстүрүп аткан силердин тренерлериңер, агайларыңар турат. Мен ошолорго терең ыраазычылык билдирем. Мындан кийин дагы ушундай кайратыңардан жазбай, чоң ийгиликтерди жарата бергиле. Биз силерди дайыма колдоп, коштоп, дайыма кубаттап турабыз. Кыргыз эли силерди карап, силер үчүн күйүп, колдоп, коштоп турат. Ошону унутпаңыздар. Намысты коргоп, келечекте мындан кийин дагы ошол Олимпиадада биздин желекти бийик көтөрүсүңөр деген ишеничти айтмакчымын. Дагы бир жолу ийгилик болсун, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жыл, жаңы ийгиликтерди, жетишкендиктерди алып келсин. Бар болуңуздар.